Саламатсыздарбы, тарых баяндын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышта биз Кокон хандыгы, эски чокойду эске салган Шералы хан, хан ордодогу ички интригалар, ошондой эле аталык боло коем деп баш алынган Нүсүп Эсенбай уулу тууралуу кенен айтып беребиз. Нүсүп Эсенбай уулу 1798 жылы Аксынын Авлетим айылында Эшбото уулу Эсенбай датқанын үй бүлөсүндө туулган. Нүсүп Кокон хандыгын Мадали хан башкарып турган учурда аскердик жактан такшалып, жетекчи гана эмес, ордо саясатын мыкты өздөштүрүп, ордо бийлигине аралаша баштайт. Ошол убакыттагы Чыгыш Түркістандагы кожолордун козголоңунда Нүсүп Жаангер кожого колдоо көрсөтүп, Кокон ордосун Кашкарга баштап барган. 1825 жылы Хотан шаарында камакта отурган Кашкардын өкүмдары Жаангер кожону куткаргандыгы үчүн паңсат даражасы ыйгарылат. 1840 жылдардын башында Кокон ордосу Мадали хандын жүрүм турумуна байланыштуу саясий кризиске кептелет. Бухара эмири Насрулла Коконду басып алат. 1841 жылы Мадали хан өлтүрүлгөн соң хан тактысына мураскор издөө башталат. Кыргыздар үчүн бийликке жетүүнүн тарыхый мезгили келет. Ордодогу саясий иштерге түздөн түз аралашып, бийликти алуунун ыкмаларын Нүсүп жакшы билген. Нүсүп кыргыздардын ак сөөк билермандарын чогултуп, алар менен бирликте хан тактысына талапкерди талкуулашат. Нүсүптүн хан болууга лидерлик сапаты, эл арасындагы аброю, эрки, аскердик тажрыйбасы да жетишээрлик эле. Бирок хан болуу укугуна ээ болгон алтын бешиктин урпактарынан эмес эле. Ошентип Сафет Булан мазарында жыйын өтүп, кыргыз кыпчак бийлери тактыга мураскор издей баштайт. Жыйынтыгында таласта жүргөн алтын бешик тукуму Хажи бийдин уулу Шералыга токтолушат. 1842 жылы Нүсүп бийдин жетекчилиги астында кыргыз кыпчак бийлери Сафет Буланда Шералыны ак кийизге салып, Куран түшүрүп хан көтөрөт. 1842 жылы Аксы, Алабука, Чаткал, Талас өрөөндөрүнөн чогултулган чоң кошунду баштаган Нүсүп Шералынын такка отургузуу үчүн Коконго карай кайра жол тартат. Ал кезде Кокондо эмир Насрулланын куурчак башкаруучусу Ибрагим Хаялдын 2 айга жакын жүргүзгөн талап тоноочулук саясаты, алык салыктардын өсүшү эл арасында нааразычылыкты жарата баштаган. Зор дымак менен аттанган Нүсүптүн кошууну алгач Касан шаарын, андан кийин Төрө Коргонду, бир аз өтпөй Чүз шаарын алып, Сырдарыянын чыгыш жээгиндеги Султан Баяз мазарынын жанына келип эс алат. Бул жерде намаз татка башында турган өзбек жана тажик жигиттеринен куралган кошуун Нүсүптүн колуна келип кошулат. Аңгыча Шералы хандын жеңиштүү сапарынан кабардар болгон кокондуктар колуна курал алышып, бухаралыктарга каршы чыга баштайт. Ибрагим Хаял араңдан зорго өз жанын куткарууга үлгүрөт. Кокондуктар чоң шан шөкөт менен Шералыны такка отургузат. Ошол эле учурда Нүсүп миңбашылык кызматка дайындалат. Миңбашы бул хандан кийинки адам. Ошол эле учурда башкы аскер башчы болуп саналган. 167 жыл жашаган Кокон мамлекетинде кыргыздардан Нүсүп би гана миңбашылык кызматты ээлеген. Нүсүп миңбашы ордодогу башкы саясий фигуралардын бири болуп калган. Мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы жок Шералынын Нүсүпсүз бир иш аткаруусун элестетүү өтө кыйын эле. Шералыга акыл айтып, кеңеш берип, тажрыйбасын бөлүшүп, хандыктын ички сырткы саясатын түшүндүргөн киши хан ордодо жалгыз Нүсүп болгон. Ушул таризден алып караганда, хандан кичүү болгонуна карабай, Нүсүп Шералы үчүн аталык да милдетти аткарган. Нүсүп миңбашынын ордону башкара баштаганы ал жердеги ички күчтөрдүн ичкөйдүргүнө алып келген. Эми бийлик үчүн күрөш 3 топтун арасында жүрө баштаган. Хан ордо Маргалаңдын акими, жергиликтүү бийлердин ана башы Шадый, ошондой эле
Кыпчактардын лидери Мусулманкул Нүсүп башында турган көчмөн кыргыздар жана хандын жакын туугандары ортосунда талашка түшө баштаган. Нүсүптүн эң негизги каршылашы Кыпчак Мусулманкул болгон. Ал күчтүү жоокер гана болбостон, амалкөй, өзүмчүл, ташпоор адам эле. Мусулманкулду Шералы Анжан вилаятынын аскер башчысы кылып дайындаган. Муну күрөштүн алгачкы ийгилиги катары кабыллаган Мусулманкул Анжанга келери менен дээрлик бардык кызматтарга өз адамдарын бекитип, сугат жерлерди, малга ыңгайлуу жайыттарды Кыпчак уруусунун өкүлдөрүнө өткөрүп бере баштаган. 1843 жылы Шахриханда чукул кеңешме өткөрүшөт. Маселе Мусулманкул менен Шады Датканын пайдасына чечилип, бул жерде Шералы чечкенсиздигин көрсөтөт. Натыйжада Нүсүп менен Шады өз орундарын алмаштырып, Шады Датка миңбашылык кызматка отурат. Ал эми Нүсүп болсо миңбашылык наамын сактоо менен Маргаланга аким болуп дайындалат. Нүсүптүн Шералы менен кол үзбөй кеңешип турушу, көз алдынча тышкы саясатта чечкиндүүлүк кылышы Шады миңбашыга жаккан эмес. Ошентип Шады миңбашы Нүсүптү ордо оюнунан биротоло жок кылууну көздөп, айла амалын издей баштайт. 1844 жылдын жазында Шадыби каратегиндик мөөр жасоочу Сапар төрөгө Нүсүп миңбашынын мөөрүн так өзүндөй кылып көчүрмөсүн жасатып, Нүсүптүн мөөрү басылган төмөнкүдөй 2 кат даярдатат. Биринчи кат Алайдагы Алымбек Даткага жазылат. Катта Шералыны бийликтен алып, анын ордун Алимхандын уулу Муратканды Шералынын туң уулу Сарымсак такка отургузууну көздөйт. Экинчи кат Бухара эмири Насруллага багышталат. Каттары аты белгисиз чабарман менен Шералы ханга жеткирилет. Хан таң калганы менен Нүсүптүн мөөрүнө ишенбей коюуга да айласы жок болгон. Шералы мындай жалаанын далилин билүү үчүн Нүсүп менен бетме-бет жолугушуп сүйлөшүүнү чечет. Шералы хан Окнага чабарман жиберет. Ал чабарман Паңсатка жолугуп, Камчыбектен эч кандай кат жөнөтүлбөгөндүгүн кабарлайт. Көп өтпөй кат алып келген аты белгисиз жигиттин киши колдуу болуп өлтүрүлгөндүгү туурасында ханга кабар келет. Мусулманкул менен Шадынын кутумдугу бул сапарда ордунан чыкпай калат. Арадан көп узабай Маргалаңда жүргөн Нүсүпкө хандын атынан жазылган чакыруу каты тапшырылат. Катта Нүсүп миңбашыга: сиздин аманчылыгыңызды тилейм. Сизди кайрадан хан ордосуна атайын буйрук менен миңбашылыкка дайындадым. Ал жерди бир ишеничтүү адамга тапшырып, аскериңизди Асакеге жибериңиз да көзүңүз тез арада 6 арка жетип келип, Амир Лашкер катары кошунду кабыл алыңыз. Калган сөздү мына ошол жерден сүйлөшөбүз. Саид Шер Мухаммад Алихан деп жазылган болот. Каттагы Шералы хандын мөөрүнөн Нүсүп шек санаган эмес, бирок ал да жасалма мөөр болгон. Шашылыш чакырууну калган Нүсүп өзүнө караштуу 12 жигити менен таң атпай жолго чыгат. Ярмазарга жакын жерде аны Мусулманкулдун жигиттери тосуп алат. Катуу кармаш жүрөт. Мусулманкулдун жигиттери көптүк кылып Нүсүптүн 12 жигитин өлтүрөт, өзү болсо туткунга алат. Туткундалган Нүсүптү Мусулманкулдун жигиттери Ярмазардагы Шахид мазарына алып барып өлтүрүшөт. Ошентип, хандыктагы түрдүү интригалар Нүсүп бейдин башын Шералынын жасалма буйругу менен алдыртат. Урматтуу тарых баяндын көрүүчүлөрү, сиздерге бүгүн Нүсүптүн тагдыры, ордодогу такталаш тууралуу фактларды айтып бергенге аракет кылдык. Сизге дагы кандай тарых, кимдердин өтмүшү кызык? Комментарийге пикирлериңизди калтырыңыз, биз аларды кеңири баяндап бергенге даярбыз. Саламатта туруңуз.